Өрт коопсуздугун камсыз кылуу боюнча минималдуу талаптар жеке турак үйлөрдө, көп батирлүү турак үйлөрдүн 1 жана 2 кабаттарында жайгашкан, чакан сандагы үй бүлө топторунун жана мектепке чейинки курактагы балдардын башка топторунун жайларына, алардын өрт коопсуздугун жана өрткө каршы жабдуулар менен камсыз кылуу талаптарын эске алуу менен колдонулат. Өрт коопсуздугун камсыз кылуу боюнча талаптар жеке жана көп батирлүү турак үйлөрдүн аймактарына, жайларына, ошондой эле мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөткөн жеке ишкерлердин кызматкерлерине карата өрт коопсуздугунун минималдуу талаптарын камтыйт. Аймактарга карата өрт коопсуздугунун талаптары. Мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүүчү жеке ишкерлердин жеке жана көп батирлүү турак үйлөрүнүн аймагы дайыма тазалыкта кармалышы жана калдыктардан, күйүүчү таштандылардан, түшкөн жалбырактардан, кургак чөптөн дайыма тазаланып турушу зарыл. От жагууга жана калдыктарды, таңгактарды өрттөөгө тыюу салынат. Бардык имараттарга жана курулмаларга, өрткө каршы суу булактарына, ошондой эле өрт өчүрүүчү шаймандарына эркин кирүү камсыз кылынууга тийиш. Төмөнкүлөргө тыюу салынат. Синтетикалык күйүүчү материалдардан жасалган килемдерди жана килемчилерди колдонууга, терезелерди темир торчолор менен тосууга, күйгөндө уулуу заттарды бөлүп чыгаруучу материалдардан жасалган асма-шып жабууларын жана дубал шыбактарын колдонууга, өтмөктөрдөгү жолду кичирейтүүгө жана балдарды коопсуз эвакуациялоого тоскоол болгон кошумча кресло, отургучтарды же башка эмеректерди коюуга, тез күйүүчү суюктуктарды жана пиротехникалык буюмдарды, анын ичинде чатырларда, жер төлөөлөрдө сактоого, эвакуациялоочу чыгуу жолдорунда босоголорду, чыныгы эшиктерге окшош жасалма эшиктерди, ошондой эле күзгүлөрдү коюуга. Жеке ишкерлер тарабынан көрсөтүлүүчү мектепке чейинки билим берүү кызматтары балдардын саны төмөнкүдөй болгон учурда жүзөгө ашырылууга тийиш. Жеке турак үйлөрдө балдардын саны 1 кызматкерге 8 бала эсебинде белгиленет. Көп батирлүү турак үйлөрдө 10 баладан ашык эмес. Мында жаш курактагы балдар көп кабаттуу үйлөрдүн 1 кабаттарына гана жайгаштырылышы керек. Жеке менчигиндеги же ижарага алынган 2 кабаттан жогору эмес жайгашкан даярдоо курагындагы балдар үчүн авариялык чыгуулар болгон 2 жактуу багыты менен балкондору, лоджиялары бар батирди пайдаланууга жол берилет. Жылытуу мезгили башталганга чейин мештерди, отканаларды, жылуулук генераторлорун, аба жылыткычтарын жана каминдерди, ошондой эле башка жылытуучу, жылуулук берүүчү түзүлүштөрдү жана системаларды текшерүү жана оңдоо зарыл. Балдардын күнү түнү калган мектепке чейинки билим берүү кызматтары көрсөтүлүүчү жеке жана көп батирлүү турак үйлөрдүн жайларында телефон байланышын камсыз кылуу менен тейлөөчү персоналдын күнү түнү кезмети уюштурулат. Мында мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүүчү объекттин жайгашуусуна жараша Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык бөлүмүнө ушул объектте болгон адамдардын саны тууралуу маалыматты күн сайын берип турууга милдеттүү. Иш-чараларды өткөрүүдө дого прожекторлорун, шамдарды жана хлопушкаларды колдонууга, фейерверктерди жана башка өрт чыгуу коркунучуна алып келүүчү жарык берүүчү эффекттерди уюштурууга, бөлмөлөрдү караңгылатуу үчүн терезелерге тосмолорду колдонууга, оюн коюлган учурда бөлмөнүн жарыгын толугу менен өчүрүүгө, жайларды мектепке чейинки билим берүү кызматтарын албаган адамдар менен толтурууга, үй шартында жасалган электр гирляндаларын, жарык жана музыкалык орнотмолорду, электромузыкалык аппаратураларды, жаңы жылдык балатыны айлантуу үчүн түзүлүштөрдү колдонууга жана балатыга колдонулуучу гирляндалардын жылтылдаган эффекттерин түзүүгө тыюу салынат. Турак жайларда мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүүчү персоналга жана жетекчилерге талаптар. Жеке ишкер, жетекчи мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүүнү уюштуруу жана ушул талаптардын толук аткарылышы үчүн жоопкерчилик тартат. Өрт коопсуздугуна техникалык чаралардан тышкары, өрт учурунда аракет көрүү эрежелери жана өрттүн келип чыгуу ыктымалдыгын болтурбоо боюнча чаралар жөнүндө персоналды, ата-энелерди жана балдарды маалымдоо чаралары кирет. Балдарды багуу боюнча кызмат көрсөтүүчү ар бир кызматкер өзүнүн кызматтык милдеттерин аткарууга киришер алдында өрт коопсуздугу боюнча нускамалар менен милдеттүү тартипте таанышып чыгышы керек. Нускама менен таанышуу персоналдын өрт чыгуу мүмкүнчүлүгүн азайтуу боюнча зарыл чараларды көрүүгө, үйрөтүүгө багытталган. Өрт учурунда аракет көрүү эрежелерине үйрөтүү, өрт болгон учурда балдарды бөлмөдөн ыкчам тартипте эвакуациялоого багытталган. Жетекчи жыл сайын алгачкы, экинчи жана максаттуу тартипте атайын журналга жазуу менен нускамалар менен тааныштырып турат. Бардык кызматкерлер ушул өрт коопсуздук техникаларын билүүгө жана аткарууга, өрт өчүрүүчү каражаттарды колдоно билүүгө милдеттүү.